Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-каналдын түз эфиринде учурда программасы, аны мен Кутман Маматазим алып барам. Кыргызстанда 5-6 октябрда болуп өткөн окуялардан бери туура 20 күн өтүп калды. Бирок дагы эле кадрдык өзгөрүүлөрдө нааразычылыктар, талаш тартыштар токтой элек. Бул Кыргызстандагы кадрдык кризиспи, же болбосо ар түрдүү топтордун кресло талашуусубу? 2 жыл бир тизгинде колго алган Садыр Жапаровдун кадр саясатына болгон түрдүү пикирлер, мына ушул маселелерди алдыда талдап талкуулайбыз. Студиябызга Кубанычбек Исабеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мамлекеттик ишмер, Аманбол Бабакулов, жарандык активист, мындан тышкары мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиев бизге видео аркылуу байланышка чыгат. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Саламатсыздар. Агай, алгачкы суроо мына ошол Садыр Жапаровдун кадр саясатына пикириңиз кандай, ушундан баштасак? Дүйнө жүзүндө бардык мамлекеттерде Сталиндин айткан сөзү бар, кадр решает все дегенчи. Анан жаныңдагы кишилер тың болсо, демек ишиң да жылат да. Анан бул жерден Садыр Жапаров кичине өзүнүн эркин маселе чече албай тургандай сезилет. Жанындагылар, кеңешчилери жакында эле болду. Өтө жакындары да бар эмеспи? Анан көп өзгөрүүлөр да кирип атат кадр саясатынан, ошол эле партиялардын өкүлдөрүнөн. Бирок өзүнүн партиясынан көбүрөөк кошулду. Эми ар ким уткан партия өзүнүн кадрларын алып келмей бар эмеспи? Мисалы Америкада деле 2 партия күрөшөт. Бирок утулган жагына дүйнөлүк практика боюнчачы контролдук функцияларды жана күч структураларын ошол жака берет. Бийлик жагы көзү май басып кетпесин, бизди карап турсун деп. Ошол эле каржы булактарын берет. Европада деле ошондой да. Анан басмарлап сен утулуп калдың деп, же болбосо сага атаандаш болуп калган кишини койготуп, иш козготуп болбойт да. Мисалы күч структураларын өзгөчө көңүл бөлүнгөн Россияда. Мисалы Владимир Путин президент болору менен айткан сөзү бар, күч менен эсептешет дегенчи. Ошон үчүн ал киши азыр полпредтери, губернаторлордун көбү, военныйлар, милиция, ФСБ генералдарын коюп, ал тартипти дагы тынчтыкта баарын сактап атышат. Бирок күч менен болбосо да жумушту алып бара турган тартип мененчи. А бизде кадр саясаты аксап келген. Акаевдин убагында делечи, баягы КПССтин убагында кадр саясаты жок. Подбор деген жок. Комсомол, андан мурун пионер, анан партияга кандидат мүчө, анан мүчө болчу да. Анан сөз саны стажына жараша билимине. А бизде эми азыр бир жаш жигит митингге чыгып кыйкырып атып анан кийин мен премьер-министр болом дебеди. Мисалы жаштарга, өзүңө окшош жигиттерге кызматтар көп иштечетчи. Бирок иштей турган кызмат бар. Анан бирок профессионалдар иштей турган кызматтар да бар да. Ошо тажрыйбалуу, илим-билимдүү, басып өткөн жолунда ачык таттууну көргөндөрчү. Анан келип эле премьер боло калам деген, мисалы бизде азыр мурунку бийликте иштеп аткан вице-премьерлерден деле азыр калды. Садыр Жапаровдун алдында вице-премьер болуп иштеп атат. Мисалы котормочу эле кызматтан депутат болуп келип вице-премьер болгон карындашыбыз иштеп атат, кызыбыз. Анын жөнүндө мен жакшы укпаптырмын, билбептирмин. Мисалы элди эле чеке жылтарлык эмес көрө элек. Ушундай министрлер да келди. Премьер-министрдин орун басарлары бар. Жаңы болгондору бар. Анан көчөдөн келип эле, мисалы бизде көчөнүн бийлиги болбош керек. Мыйзамдын бийлиги болуш керек. Мыйзамдын диктатурасы болуш керек. Анан бүгүнкү күндө Садыр Жапаровду же бек кыла турган, же орусча айтканда же пан кыла турган, же пропан кыла турган тегерегиндеги ошо кадрлар болуш керек. Анын үстүнө алдыда шайлоо турат. Бизде азыр көп проблемалар бар. Экономикалык кризис. Кадрлар Садыр Жапаровду кайда алып баратат? Жакшы жакка алып барбайт деп эсептейм. Мен чеке жылытарлык бир кадрын айтам. Мисалы президенттин аппарат жетекчиси болгон Сүйүнбек Касманбетов. Кеп ал жигиттин көлдүктүгүндө эмес. Мен бул кишини үй бүлөсүнөн да, атасы да атактуу, даңктуу киши эле, мындай чыгармачыл адам эле, энесин дагы жакшы билем. Өзүнүн дагы бир тууган силердин кесиптештериңер болот. Англияда иштейт. Акыл эсти ушундай. Өзү дагы аябай такшалган жигит. Бизде Жогорку Кеңеште аппарат жетекчисинин орун басары болду, көп жылдар аппарат жетекчиси болгон. Азыр болсо президенттин ишин алып бара турган
ошол киши татыктуу деп эсептейм. Калгандарын мен мисал айта албайм. Рахмат, бизде байланышта Аманбол мырза бар. Аманбол мырза, сиз дайыма ушундай нараачылык акцияларга активдүү катышып келесиз. Бүгүнкү күндө дагы байкап турасыз. Мына Бишкек мэрлигинин алдында нараачылык акциялар болуп өттү. ЛТРдин жамааты иш таштады. Манас аэропортунда мына ушул дайындоолорго каршы акциялар өтүп атат. Бул кайсы бир деңгээлде кресло талашуу же башаламандыкпы, ага айтмакчы көчөдөн келгендердин бийлигиби же болбосо ушул Садыр Жапаровдун дайындоосуна бир туура эмес пикирлери, каршы акцияларбы? Саламатсыздарбы? Мен баягы жаңыл бас жак мүндүрүлбөс туяк деп коет эмеспи? Садыр Нуркожоевич чыккандан кийин Садыр Нуркожоевич канча мына 3 жылдан ашык, 3,5 жылга жакын түрмөдө отурду, бирок өзүнүн командасы, өзүнө ишенген адамдары жок экендигин баарыбыз көрүп билип турабыз. Бирок ошентсе дагы Садыр Нуркожоевич бардыгына баягы иштейм деп аракет кылгандардын бардыгына мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Эгерде азыр биз баягы мыйзам талаасын карай турган болсок, бул деле азыркы шайланып аткан барып аткан кызматтар деле бул убактылуу деп билсек болот да. Мына ашып кетсе жарым жыл отурушат. Андан кийин бизде уже мына президенттик шайлоо өткөндөн кийин анын өзүнүн баягы тааныштары, билиштери болуп келип эле бизде мына бийликтин баркы кеткендигин мен ушул жерден баса белгилейм келет да. Анткени деген бизде мурункудай мисалы кадрларды таптоо, кадрларды даярдоо же болбосо кандайдыр бир конкурстун негизинде билими бар, ошол тармакта алып кете турган кесипкөй адистерди даярдоо бизде жок экендигин далилдеди десек болот да. Ошол эле маалда биз ошол кадрда турган, резервде турган же мындай иштеймди, ишин билем дегендерге мүмкүнчүлүк түспөгөндүгү бул бийликтин 30 жылдан бери келе жаткан бийликтин катасы деп эсептейм. Азыр кадрлардын бардыгы багы кыйкырса эле барып кызмат алып атат дегенге мен каршымын. Анткени деген ушу 30 жылдан бери келе жаткан системанын азыр көп болсо бир 10 эле пайыз алмашты десек болот да. Бул жетекчилер гана алмашты. Бирок ошол эле кетип аткан ичиндеги системадагы адамдар эч кандай багы өзгөрүүгө барган жок десек болот да. Мурун Акаевдин убагында кандай система курулуп, кандай машина айдалса, ошол система айдалып келе атат. Только багы башчылар гана алмашканы болбосо, ичиндеги баягы илгерки системаны жүргүзүп келаткан адамдар дагы деле келе атат да. Эгерде биз кыргыз мамлекетин оңдойбуз, кыргыз мамлекетине өзүнүн багы кадр саясатын же бир туура жака нукка бурабыз дей турган болсок, биз эң биринчи ошол аппарат болобу, губернаторлук болобу же акимчилик болобу, ошол жердеги кичинекей кызматкерлерден баштап ошолордун бардыгын тарбиялап алмаштырышыбыз керек да. Азыр эмне болуп калган? Бизде партиялар бөлүп алган, партиялар ошол жерде кесипкөйбү, кесиби жокпу, өзүнүн адамын алып барып коюп, ал жерде иштесе алып кете албайбы, маселе ошентип баягы ичинде каша болуп калгандыгын биз азыр көрүп отурабыз да. Эгерде бизге мына азыркы келе турган жаңы президент же болбосо жаңы парламенттин өкүлчүлүгү ушундай нерселерге баягы кесипкөйлөргө биз басым жасайбыз. Мындан ары карай мындай ушундай өсүп келаткан жаштарга биз баягы тааныш тайкеси, жеени же бөлөсү же кудасына кызмат эмес, именно ошондой өсүп келаткан кесипкөйлөргө биз басым жасайбыз десек, биз Кыргызстан мамлекетин өнүктүрөбүз деп баамдагым келет да. Аманбол мырза, Бишкек мэриясынын карамагында болгон окуяга кандай баа бересиз? Ал жерде жарандык активисттер көбүнчө барып атты, сиз ал менен өздөңчүсүз. Бүгүнкү тандоо абдан туура болду деп баамдайм. Анткени деген Балбак Түлөбаев бул ошол аппарат жетекчисинде иштеп, өзүнүн убагында көптөгөн иштерди жазады. Биз көрдүк десек болот да. Бишкекти кандайдыр бир туура жолго сала алган менеджер деп эсептейм да. Азыр Бишкектин мэри бул туура тандоо болду деп эсептейм. Анткени деген эртеңки күнү ишти алып кетет да. Эгерде Балбак Түлөбаев азыр эң биринчи ушул куруу системасынан баштап ошол азыркы Бишкек шаарындагы башаламан курулган иштерди колго алып, эгер ошол жактагы коррупциялык иштерди ачыктай турган болсо, эл уже ишенимин берет да. Азыр эл деле баамдап калды. Эки эле күндүн ичинде уже соц тармак аркылуу кимдин кандай иштеп бараткандыгын, кимдин эмне иш менен алек болуп атканын эл тез эле таразалап коюп атат да. Ошондуктан
эгерде азыр чын эле Балбак Түлөбаев мына элдин талабын аткарып жооп берем дей турган болсо, биринчи очередь ушул Бишкек шаарындагы башаламандык курулган үйлөр боюнча коррупциялык иштерди ачыктап бере турган болсо, мындан ары карай эл ага ишеним көрсөтөт да. Эгерде баягыдай эле кете бере турган болсо, уже ишеним бийликке кеткенден кете берет да. Мен бир билгеним, азыр эл мындай бийликти деле мындай тоготпой калды десек болот да. Кимиси болбосун көчөдөн бир 20 бала топтолуп келе калып эле, мен губернатор болом, мен аким болом, мен бул болом деген амбициялар аттын башын тээп аткандыгы мени өкүндүрөт да. Агай, көчө деп айтып атпадыкпы, көчө бийлигинен аралашуу керек депчи. Бирок кайсы бир деңгээлде азыркы Бишкек мэриясынын айланан тегерегинде болуп аткан окуяларда деле ушул жарандык активисттер барып отуруп, бүгүн ал жерде Балбак Түлөбаев келди башчылыкка. Буну туура эмес деп азырынча айтуу кыйын, бирок негизинен баягы баштапкы Нариман Түлөевдин келгенинен көрөк биз туура кадамды жасай алдык деген пикирлерди айтып атышат да ошол жерге барган жарандык активисттер. Демек бүгүнкү нараачылыктар туурабы? Бул ушул Садыр Жапаровдун туура эмес дайындоолорун көзөмөлдөп, ага пикирин билдирип турган бул баягы демократиялык аракет десек болобу? Башы эки киши болсо дагы азыркы могул оорумалда, өзгөчө пандемиядан кийинки маалдачы биздин карызыбыз чачтан көп, сырткы карыз көбөйдү. Сырткы карызды төлөө убактылары келип калган кезде, бюджет момунда аксап турганда, чакан орто бизнестер бар, нөлгө барабар болуп калган кезде баарын оңдой калыш кыйын. Мүмкүнчүлүк жок андайчы. Эл да муну туура түшүнүш керек. Бирок элдин чыдамы кеткен заман азырчы. Анан кемчилик эле издеп калдык. Бизди кыргыздар пейилибизди, ниетибизди, ыйманды ойлосок кандай болор эле бул бир чети. Анан бизге келген кадрлардын көп элеши жеп ичкеңди, ошондой жеп ичкен кызматтарды сурап атпайбы? Көпчүлүгүчү мындай жөнөкөй мугалим болоюн, же бир жака деген жумуш сураган эч ким жок. Баары эле ошондой кызматтар сурады. Анан мисалы эми Бишкек шаарын алсак, мен Нариман Түлөевди өтө жакындыгым жок, бирок Бишкекке жасаган иштерин билем. Бул көп иштерди борборду аянтты карап көрүңүздөр. Темир жолго барганда Иса Өмүркуловдон кийин темир жолду банкрот болчу. Ал бутуна тургузуп кеткен. Шаарды оңдой баштаган. Мен эртели кечки ошол жерге барсам, жинси кийип алып, машинени өзү айдап алып туруп көрүнтүнө жүрүп иштегенин көргөм. Андан кийин бул Суракматов да мырза ал унчукпай иштейт экен. Бир топ анча-мынча жумуштар жасады. Анан Балбак инибизди мен билем жакшыраакчы. Көлдө бир аз эле иштеп калды. Жекеле Бишкекте эмес, көлдө да проблемалар көп. Мисалы ошол эле экология системасы бар, ошол эле балык чарбасы бар, ошол эле жол. Бул Кыргызстандын бермети да ысык көлчү, жекеле көлдүктөрдүкү эмес, бүт кыргыз элине. Бирок көлдү сактап калуу чоң проблемасы турат. Ал жерден иштеп көп эле иштеге жасагандай мүмкүнчүлүгү болгон жок, убакыт аз болуп калды. Андан кийин бул Нариман Түлөев дагы айтып калды, мен интервьюсун окуп калдым. Теги премьер-министр Садыр Жапаров менен жолуктум. Азыр момундай деп чечилди. Бул шайлоо шаардык депутаттардын мөөнөтү бүткөндөн кийин көрөбүз дегендечи. Анан Балбак инибиз болсо эми аппарат жетекчиси болуп иштеген. Мен Суракматовдон караганда, же вице-мэрлерине караганда Балбакты көбүрөөк көрүп калдым. Телевизорлордон анча-мынча элде аралашып иштеп жүргөндөн. Эми бул борбор, бул Кыргызстандын жүзү. Ошон үчүн борборду оңдой албасак, биз эми бул граждандык согуш болгон Душанбеден артта калганбыз. Душанбени көрсөңөр мындай купулуң толот. А биздин Бишкек бул инибиз айткандай чаржайыт курулуш, жолдорду тыгындык, көчөлөр кийир, жашылдандыруу маселелери аз. Бизде шаарыбыз өтө начар абалда болуп калган. Аэропорттон түшүп келатсаң эки жагында карачы, кандай гана эмелер курулуп кетти, мышык ыйлай турган жерлер. Агай, кадр деген баары бир кайсы бир жетекчинин колунан ошонун доорунда өсүп чыкты. Анан мисалы бүгүнкү күндө Бакиевдин доорунда өсүп чыккан кадрларды Бакиевчил, Атамбаевдин доорунда өскөндөрдү Атамбаевчил, Жээнбековчил, Акаевчил деп айтабыз. Анан бүгүнкү күндө азыр дайындоолорду карап көрсөңүз, аралаш баардык бийликтин тушунда иштегендер бар. Анан бул кайсы бир деңгээлде башаламан саясат эмеспи? Кадрдык. Бизде мамлекеттик кадр кызматы бар. Бул министрликтен бир аз ылдыйраак турат, бирок бул кадр саясаты боюнча бул президент, премьер-министр ал кишилер менен иштеш керек. Андан кийин жогорку кеңештин бийлиги турат, парламенттик бийлик. Парламент эгер тыңыраак депутаттар болсо,
Анда бул подбордагы болот болчу, тиешелүү көзөмөл болот стакандар. Анан бул жерде кадр кызматын барбы жокпу белгисиз да. Мисалы Досалыны кое коюшту эле, азыр кайра алып коюшту аны. Тиги кетеринде Жээнбеков 2 күн 3 күн аябай активдүү кызмат кылып иди. Бир топторун алып жумушка тиги Дүйшөбаевди коюп, сол безге Генштабтын башчысын алмаштырды. 2-3 жакын көргөн жакшы кишилерине генералдарды кармата коюшту, Анан бул кетеринде бир топ көңүл алуу кылып койду да. Ошол эле маалда кадр саясатын талкаланган. Анан сиз айтканга мен кичине кадр кызматы жөнүндө улап кетсеңиз, бул өзүнүн функциясын аткара албай калдыбы бизде Кыргызстанда? Кадр кызматы менен кеңешкен эч ким жок. Аларды чихайт этип өтпөйт. Бизде деген элдин бийликке, мамлекеттин кызматына жанагы эле жегиш чоң кызматтарга эле кызыкпаса, элдин ишеними жок калган. Андан кийин бир нерсени айтып коеюн. Мисалы мен элди ушу сен Акаевчил, сен Бакиевчил, сен Отунбаев, Атамбаевдики, Жээнбеков же Садыр Жапаровдики деп бөлгөнгө каршымын. Биз болгону 6 миллиондай кыргыз эли барбыз. Баары тең эле ошол кишилер менен иштешкен. Анда эми кыргыздын баары көчүп кетеби? Азыр мамлекеттик кадр кызматынын мындан бир нече күн мурда эле дайындалган жетекчиси Абдрахман Маматалиев бизде видео байланышта. Абдрахман мырза, саламатсызбы? Абдрахман мырза, бүгүн ушу мамлекеттик кадр кызматы өзүнүн функциясын аткара албай калды деген сындар ал барбы же жокпу белгисиз деген сын пикирлер айтылган кызматка сиз жаңы жетекчи болуп бардыңыз. Ушул мамлекеттик кадр кызматына бүгүнкү күндө кадр резерви деги эле бар бекен? Бүгүнкү күндө мисалы нейтралдуу кадрларды таппай, кадрдык кризиске учурады мамлекет деп атпайбы? Ушундай учурда мамлекеттик кадр кызматы функциясын аткара алабы? Азыр Кубанычбек Исабекович абдан туура айтып кетти. Бүгүнкү күндө кадр кызматынын дарегине абдан көп сын пикирлер айтылып атпайбы? Деги эле жанагы элдик толкундоолор, аянткан чыккан адамдардын да көп талаптары ушундай болуп атпайбы? Биздин жаштарга жол ачылбай атат. Кадр тандоо маселесинде коррупция абдан көп. Бүт эле тууган уруктарын, куда сөөктөрүн коюп алышты деп кандайдыр бир деңизде негиз бар бул сын пикирлерге да. Мен эми жаңы келген адам катары ошо кадр кызматынын ишин жөнгө салган мыйзамдарды, башка нормативдик укуктук ченемдердин баарын анализ кылып атабыз. Болгон акыбалды дагы мындай сын көз менен карап туруп талкуулап атабыз. Бул адистер менен бирге чындыгында эле бүгүнкү күндө кадр кызматы өзүнө жүктөлгөн чоң милдетти мындай эффективдүү жыйынтыктуу алып кетүүгө толук шарты жок болуп калган. Анткени бүгүнкү күндө иштеп жаткан бир топ мыйзамдар, бир топ жана жоболор, өкмөттүн токтомдору кырдаалды башкача өзгөртүп койгон. Мен бир эки мисал келтирейин. Мисалы 600-га жакын жогорку жана высший административный должность деп коет. Жогорку кызматтар бар да, ошонун көпчүлүгүн 500-га жакынын особый порядок назначения өзгөчө тартипте киргизип алыптыр. Бул деген жана кадр кызматынан тышкары эле конкурстуктагы мындай негизде эмес, өз билгендерин, өз жакындарын министрликте жетекчиликтер представление жазып дайындап жүрүшкөн да. Кадрдык кызмат четте калган таптакыр эле. Ошол мезгилде жерлердеги министрликтердин мисалы орун басарларын, башка жооптуу кызматкерлерин аларды резервге киргизип, окутуп, даярдап, анан аларды мындай сунуш кылып өстүрүү боюнча дагы механизмдер жок болуп калган да. Дагы бир айта турган нерсе, бүгүнкү ошо системада кадрды тандоо, даярдоо, окутуу, алардын квалификациясын жогорулатууда жаштарга мындай толук шарт жүргөн эмес. Жаштардын мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы көп жерлерде мамлекеттик органдар, өз алдынча башка органдары өз билгендикке салып туруп, ар түрдүү адамдар жумушка алып, аларды өз убагында каалагандай көтөрүп, жумуштан алганда да өзү чечим кабыл ала берген. Ошонун негизинде бул эми мен биринчи 3 күндүн ичинде
талдап көргөндөн кийинки ой пикиримде ушу жанагы коррупцияга аралашкан, билими дал келбеген, кандайдыр бир шектүү иштер аркасынан ээрчип жүргөн, тиешелүү мындай кандайдыр бир тажрыйбасы жок адамдар көп иштеп калганда, анан жанагы жаштарды тартуу, жаштарды көбүрөөк тарбиялап, ар түрдүү чепкичтерди өткөрүп, аларды өстүрүп, жогорку кызматтарга, саясий кызматтарга же жогорку деңгээлдеги административдик кызматтарга сунуш кылуу маселеси жакшы жолго салынбай калган. Ошондуктан жанагындай сын пикирлер айтылып атат. Бирок бүгүнкү күндө ошол адистер менен бирге кадр кызматынын бир топ жакшы адистер бар. Сын көз менен карап талдап атабыз. Жакынкы күндөр ушу байланыш начар болуп калды. Биз менен кайра байланышты түздөп беришсе, андан кийин кайрадан кепке тартканга аракет кылабыз. Ага чейин мына жогоруда айтып атпайбы? Байланышта барбы? Алло, Абдрахман мырза. Абдрахман мырза, сыралгын өчүрүп койгон болсоңуз, бизге менин суроом сизге жакшыраак угулат. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө мисалы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жамааты иш ташташты. Манас аэропортунда ушундай баягы наразычылык акциялары өтүп атат. Эгерде Манас аэропортунда иш таштай турган болсо, ал жердеги жалаң баягы учуулар токтойт, канчалаган чыгым алып келет. Ушундай учурда баягы ишти жүргүзүп кете турган кадр барбы ошо, мисалы Манас аэропортун? Коопсуздукту камсыздап кетиш үчүн. Ишти жүргүзүп кете турган кадр барбы ошо, мисалы Манас аэропортун? Albatta bizde abdan tecrübeli kadrolar көп, Kudayga şükür. Tecrübeli kadrolar көп, bilimi dağı yetişti, teşeli yolun barı basıp ötken, mıhtı kadrolar көп. Bırak köpçülük sırdaşlar çette kalıp, janağı kokustan gelip kalan adamlar işlep atkanda, oşan jeyintin içinde olatakta, ama nemi, janağı sorumuz mağa jakşı bulmay kaldı, bırak суроону кайталап коюн. Мисалы Манас аэропортундагы жамааты иш таштай турган болсо, эгерде Манас аэропортунун жамааты анан ошол жерде мисалы каттамдар бар, коопсуздук маселеси бар да, каттамдар токтоп калышы мүмкүн эгер жамаат чыкпай койсо ишкечи. Ушундай учурда учуп келаткан самолет бар, мисалы ага айтмакчы. Аларды кондуруп, коопсуздук маселелерин камсыздаш керек. Ушундай учурда алардын ордун барып басып, ишти жүргүзүп кеткенге кадрдык бизде резерв барбы? Камсыздаш керек. Ушундай учурда алардын ордун барып басып, ишти жүргүзүп кеткенге кадрдык бизде резерв барбы? Geçik bu askayla kaytalap koysanız takılı bulmaya kaldı. Az bir neçe minutlardan keyin kayra sizge байланышка чыгабыз. Байланышты режиссерлор мыкты деңгээлге алып келсин. Ага чейин агай. Мына ушундай учурлар болуп атат да, эгер мамлекеттик ушундай стратегиялык объекттерде иш таштоо болсо, жетекчиге баш ийбейчи, жетекчиге наразы болуп. Мындай учурда коопсуздук маселеси кандай болот? Эми ал бул айдын башында силердин да башыңарга мүшкүл түшпөдүбү? Бир партиянын өкүлдөрү келип басып алабыз, биз башка кишини коебуз деп, мына астыңарда пирамиданы ошондой кылышты. Мына азыр ЛТРди ошондой болот, аэропорт мунастар чечилет. Бул жерде стратегиялык объект, сиз туура айтып атасыз. Мисалы учуп келаткан самолеттор, бул аэронавигационное обеспечение деп коет. Жаңы учуп аткандары бар, учуп келаткан Бишкек учуп келаткандар, алардын күйүүчү майдагы эсептелген да. Алар 2-3 күн забастовка болсо 2-3 күн учуп жүрө албайт да. Тамак аштыгы эл дагы кандай болот анын ичиндеги. Ошон үчүн бул жерде закондо да ограничениялар бар. Иш таштоочу жерлер бар, иш таштабачу жерлер бар. Onun için stratejik объект. Misali Ağüydü basıp alıp könüp kalgan elçi. Бирок кээ бири аракет кылса, тамдан секирсе соттолуп, басып алгандар соттолбой калган. Бул дагы закон бирдей болуш керек, мисалычы. Анан бул мамлекеттик кайтарууга алынган ишканалардын бири аэропортунан азчы. Ал жерде совсем иш таштап эметип койгон, бул таксем туура эмес. Бирок ошо кадр саясаттын туура эмес болуп атат. Анан арабыздан бирөөнү шайлап атат элек, биз татыктуусын алат элек деп эл маселе демократия деген бул биринчи мыйзамдуулук болуш керек. Тартиптүүлүк болуш керек.
Андай маселени койгула, пожалуйста, премьер-министрге делегатыңар жибергиле, уксун, билсин, андан кийин карап көрсүн да. Анан совсем эле баш алман кеткен. Мисалы Садыр Жапаровго да азыр аябай кыйын маселе. Кыйын оор заманда келди. Башка оор жүктөрдү өзүнө үйүп алды азырчы. Анан баарын оңдой кылам деген бул терс көрүнүштүү эмес. Ошол эми алда бул кадр саясатынын кызматы боюнча дагычы мисалы азыр бул кишиден сурасаңыз, бир министрди же орун басарын же болбосо начальник управлениясын бир любой министрликтин бул кишилерден сурап да койгон эмес. Акимчиликтерди буларды айтпай эле коелук да мисалычы. Анан кайсы кадровый резерв деген да болчу мисалы. Азыр деген резерв мисалы чет мамлекетте канча жаштар балдар кыздар окуп жүрөт. Роза Исаковна Тумбаева турганда бир тобун чакырган. Дүйнөлүк банкта иштеген балдар кыздар да келип туруп, Бабановда бир эки замминистрди койду эле алар кайра кетип калышты. Же бул жерден аларды укпаса, же алардын мүмкүнчүлүгү жок болсо, же каражаты болбосо, анан же ушунда айлык бербесе кетет экен да. Бир чет. Экинчиден бул дары эмес да, мисалы чет мамлекеттен билим алып анан ошол жерде жашап жүрүп келип анан Кыргызстанды 5 мүнөттө дарыны укол сайсаң киши айыга баштайт. Буга деген убакыт керек. Анын менталитет, биздин географиялык, экономикалык, социалдык абалдын баарын түшүнгөн киши керек. Анан жаштарды дагы өстүрүш керек, жаштарды таптап даярдап келиш керек. Мисалы силерди жумушка тойбой турган кезиңер. Силерди ошондой жумуштарга коюш керек. Күнү түн иштей тургандар. Бирок карап көрсөңөр азыр вице-премьерлер да жаштар, Жогорку кеңеште да бир топтору жаштар отурду, төрага баш болуп турупчу. Анан мен баарын күнөөлөй албайм, бирок чеке жылтарлык иштей алганда жоктору да бар, көп болуп атпайбы. Ошон үчүн кадр саясатын бул биринчи орунга коюш керек болчу дагы, мамлекетти көтөрөбүз десекчи, татыктууларын, профессионалдарды алып келип туруп иштеп барышы. Рахмат. Аманбол мырза, мына жогорудагы кадр саясаты боюнча маалыматтарды уктуңуз, кадр резервинин, кадр кызматынын акыбалын көрдүңүз. Анан ушундай учурда Атамбаевче эмес, Текебаевче эмес, Бабановче эмес, кайсы бир күчкө тиешеси жок, нейтралдуу кадрларды алып келип иштетүүгө мүмкүнбү? Деги эле ошондой кадр барбы Кыргызстанда? Муну дагы мен мындай деп баса белгилейт элем да, азыр баягы мисалы биз жогорку билимибиз бар, бирок биз өзүбүздүн дипломду алгандан кийин өзүбүздүн тармагыбызда иштеген жокпуз. Тилекке каршы биз кандайдыр бир саясий адамдардын немесин болгон жокпуз дагы. Биз өзүбүздүн ишибиз менен кете бердик. Айла жок, өзүбүздүн семьябызды багыш үчүн такси менен таксовать этип үй бүлөбүздү багып келдик да, адал эмгек мененчи. Анан ошол эле мисалды айтып кетейин. Азыркы жаңы Талас облусуна ыйгарымдуу укуктуу өкүл болуп барган Айбек Мырзакеримович бул дагы ошол буга чейин банк системасында иштеп келди. Ошол кесипкөй адистен баштап директорлукка чейин көтөрүлдү. Андан кийин ошо бизге окшоп митингге чыгып жүргөндүн айынан аны банктан жумуштан алып салышты. Анан 3 жыл такси кызматында иштеди да. Анан багы такси кызматында иштеди деп эле бизди баягы булардын билими жок экен деген нерсени багы саясат кылышып атат да. Ошол нерседен биз алыш болуш керек да. Эң биринчи эгерде биз чын эле мамлекетти мындай кесипкөй иштеп кетет дей турган болсок, мындай чыныгы патриотторду, чыныгы элдин көйгөйү менен жүргөн карапайым кыршасы жок жаштарды биз тарбиялап алып келе турган болсок, биздин мамлекетке чоң мындай бир өзгөрүүлөр болот эле да. Аманбол мырза, рахмат. Ушул жерден сөзүңүзгө аралжы. Биз менен кайра байланышта Абдрахман Маматалиев бар. Ушул суроого жооп алып калалы. Абдрахман мырза, суроону кайталайын. Мына ошол Элтер мамлекеттик телерадио компаниясында жамааты иш таштады. Манас аэропортунда дагы мына ушундай наразычылыктар өтүп атат. Эгер Манас аэропортто иш таштай турган болсо, ал жерде коопсуздук маселеси бар да. Кадрдык резерв барбы ошол жердеги ишти жүргүзүп кеткенге? Ал жерде албетте коллектив бар да, ал жерде адистер бар. Эгер ошол башкармалыктын төрагасы жок болсо, анын орун басары бар, түздөн-түз мындай бөлүштүрүлгөн милдеттери бар. Кандай болгон жетекчи алмашабы, жетекчи убактылуу жок болобу, ошого карабастан үзгүлтүктүү иштей турган режим бар аларда. Мен мурда ушу транспорт министринин орун басары болуп иштегенмин. Булар жана стратегиялык мааниге ээ объект болуп эсептелет Манас аэропорту. Бул деген көптөгөн эл аралык байланыштарды кабыл ала турган, башка көптөгөн дүйнө жүзүндөгү авиакомпаниялар, аэропорттор менен байланышы бар объект. Ошондуктан ал жерде минималдуу составдагы ошол ишти камсыз кылууга мүмкүнчүлүк бар.
Абдырахман мырза, сиз жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, кадр кызматы менен эч ким эсептешпей турган акыбал түзүлүп калыптыр депчи. Кайсы жерге кайсы жетекчи келбесин, сөзсүз ал өзүнүн командасын алып келип жумушка орноштуруп, кадр кызматынан бир баягы нейтралдуу түрдө конкурстук негизде дайындала турган кадрларды алганга деле кызыктар эмес да. Ушундай учурда сиз кадр кызматын мисалы өзүнүн негизги функциясына кайра алып келүүгө мүмкүн деп эсептейсизби? Мүмкүн, сөзсүз мүмкүн кала берсе аны сөз алып келүү керек. Мурдагы калыбына келтирбестен андан тышкары дагы биз жана айтып өтпөдүмбү, бир топ жаңы мыйзамдарга жаңы өзгөртүүлөр киргизели деп атабыз. Анткени жанагы кайталап коеюн дагы бир жолу, көчөгө чыккан элдин дагы жаштардын дагы негизги талаптары ушул кадр тандоодогу коррупциялык көрүнүштөр жок болсун деп атпайбы? Чындыгында андай көрүнүштөр бар. Мыйзам, бүгүнкү мыйзам кабыл алынган мыйзам деле негизинен жакшы эле шарт түзгөн. Толугу менен ушу министрликтерди, агентстволорду, жергиликтүү бийлик органдары менен жетекчилиги менен түздөн түз иш алып барууга, алардагы жанагы коррупциялык көрүнүштөр жок кылууга, буга бир аз тоскоол боло турган кээ бир мындай байкатылбай киргизилип койгондой нормалар бар экен да, кээ бир жоболор да бар экен. Кээ бир мындай мыйзамдын деле кээ бир пункттарына кошумча ашыкча кирип калган жерлер бар экен. Ага карабай деле иштей берсе болмок, бирок эмнегедир 2 жылдан бери ушу кадрлык кызматтын жетекчилиги жок болуп, орун басарлары анын милдетин аткарып, бир аз иш солгундап калган да. Бирок негизи бул кадр кызматын иштеген абдан таланттуу, күчтүү, жакшы кадрлар бар, билимдүү адамдар бар. Көпчүлүгү жанагы конкурс менен келген, төмөндөгү тепкичтердин баарын басып өткөн, теориялык да билими бар, практикада таза жакынкы күндөрү сөзсүз муну жолго салабыз, Кудай буйрса, элдин баягы талабын ошого ылайыктуу шарт түзүп, кадр кызматын оңдоого аракет кылууга мүмкүнчүлүк бар деп айта алам да. Абдырахман мырза, соңку суроом болсун. Мына Садыр Жапаров бир канча жыл чет өлкөдө жүрүп, анан абакта жатып калып, көп убактысын саясаттан алыс жүрүп калып, командасы жок келди. Ошол себептен бүгүнкү күндө ушу кадр дайындоодо мүчүлүктөр болуп жатат деп айтып жатышат. Ушундай учурда башка бийликтерден айырмаланып, Садыр Жапаров ушу кадр кызматы менен иштешип, нейтралдуу түрдө конкурстун негизинде бардык тепкичтерди басып өткөн кадрларды сиз менен такыр байланышка чыгып, ушул кадр дайындоодо кадр кызматы менен эсептешип жатабы? Туура, эми мындайда жалгыз президенттин өзүнүн милдетин аткаруучу өкмөт башчысы жалгыз эч качан баардык тармакты алдыга алып кете албайт да. Азыркы ушу сиздин көрсөтүүгө катышып отурган Кубанычбек Исабекович жана бир топ биздин граждандык активдер туура айтып атат. Тегерегиндеги адамдар таза болуш керек, тегерегиндеги адамдар компетенттүү, тажрыйбалуу адамдар болуш керек. Ошолордун аркасында өзү кандайдыр бир коррупциялык иштерге аралашпаган, анан элдин талабын уга билген, айрыкча мына азыр толкундап турган жаштардын энергиясын, жаштардын мына демилгесин колдоп алып кете турган адамдар кошо мындай бирге иштешсе, албетте Садыр Нуркуловичтун угатпайлы ой пикири, позициясы, таза иштөө жөнүндөгү өзүнүн билдирүүлөрү сөз ишке ашат деп ойлойм. Абдырахман мырза, рахмат чоң. Бизге байланышка чыгып атайын убакыт бөлүп, маек куруп бергениңизге. Сыналгы көрүп атат азыр. Мен бир сунуш айта элем Абдырахман мырзагачы. Мына азыр Садыр Нуркожоевич президенттин милдетин аткарып атат. Андан сырткары өкмөт башчы болуп тургандан кийин сиз жаңы болдуңуз. Бир токтом долбоорун даярдап туруп алып барып бериңиз. Кадр саясатын ал киши кол койсо, президенттин аппараты да өзгөрүлсө, анан өкмөт деген бул айыл өкмөтүнө чейинки премьер-министрден баштап аткаруу бийлиги да. Ошондон баштап берсеңиздер, анда жакшы эле болор эле деп эсептейм да. Кадр саясаты өзгөрбөсө бизде мамлекетти оңдош кыйын. Анан мен силерге да бир нерсени айтып койгум келет. Мисалы, бул жогорку кеңеш парламенттик бийликте чыгып атпайбыз биздечи. Эми жогорку кеңештин аппарат жетекчисин карасаңыздар, бир барак кагазды премьер-министрге жазганда канча ката кетирип туруп уят болгон, айласынан анан жумуштан алды эле, кайра алып келип коюп койду мурунку спикерчи Дастан энебиз.
Анан эми Сүйүнбек Касманбетов да кеттиме, жогорку кеңештин иши кандай болорун мен даже түшүнө албай турам азырчы. Эми бүт мыйзам чыгаруу бийлигинин аппарат жетекчиси. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги кандай мыйзам чыгарса, ошондой жашайбыз да. Өкмөт да ошону аткарат, президент да ошону аткарат, баарыбыз аткарабыз. Анан бул жерде мүчүлүштөр көп кетип аткан ошол болуп атпайбы? Кыргызстандын бири-бирине карама-каршы келген конституциясы менен жашап атабыз. Бири-бирине экинчисине карама-каршы келген. Карама-каршы келген закондору менен жашап атабыз. Азыр мына башаламан саясий абал толук отурукташып калды дегенден алыс болушу керекпиз. Себеби мына президенттик шайлоо 10 январда өткөн атса, БШК мисалы шайлоо күнүн 20 декабрга деп койгон. Андан кийин жогорку кеңеш кайра 2 күндөн кийин закон кабыл алды. Жарым жылга 7-8 айга өзүлөрүнүн мөөнөтүн өзү узартып койду. Бул деген ошол жерде аппарат жетекчиси. Бизде депутаттар туура көрсө туура көрсүн, туура эмес көрсө өзүлөрү билсин. Өзүнүн мөөнөтүн дагы узартып алган эч кимдин акысы жок. Закон менен жашашыбыз керек. Ошол кадр саясатын туура эмес болгондон биз ошото. Эсиңизге алып коюңуз, 4 октябрда өтүп кетсе, 271 киши соттолгондор келаткан депутаттыкка кандидат болуп. 55-и дагы сотто иши мына бүгүн эртең приговор чыгат деп аткандар. Ошолор келсе анан бизде кандай? Азыр бул бийликте кызматты иштеп жүргөндөрдүн бир топтору ошондой илинген, соттолгон, коррупцияга аралашкандар иштеп атышат. Аманбол мырза, азыркы Айыл чарба министри болгон Тилек Токтогазиев, тышкы иштер министри болгон Руслан Казакбаев, эсиңизде болсо ошол баягы 5-6 октябрда болуп өткөн окуялардан кийин эле Атамбаев абактан чыккандан кийин Садыр Жапаров дерлик бийликке келип калган учурда Садыр Жапаровдун өзүнө төңкөрүк жасайын деп ошол аянтка көздөй барганда күчтөрүн топтоп алып, алардын катарында мына ошол Тилек Токтогазиев менен Руслан Казакбаев да бар болчу. Бүгүнкү күндө алар кайра Садыр Жапаров менен бир команда болуп иш алып барган жатышат, иш алып барып атышат. Бул принципиалдуулукка карама-каршы келбейби? Бул ошол баягы саясий соодалашуу деп мен баса белгилеп эле коеюн. Муну ошол эле Атамекен саясий партиясы, ошол эле Республика партиясы бул кызматтарды соодалашуу менен алып келди десем болот да. Анан биз негизи бул 5-октябрдагы көбүнчө чыккан митингдин эң биринчи көйгөйүн биз айтпай атабыз да. Бул көйгөй ошол парламенттик шайлоону жокко чыгаруу гана талап коюлду эле да, борбордук аянтта. Андан кийин тилекке каршы багы биздин бийликтин багы ач көздүгүнөн, бийликтин көзү ачылбагандыгынан ошо кой булар тарап кетет деген айынан ушунун баардыгы ушундай башаламандыкка алып келди десек болот да. Бирок бул абдан жакшы нерсеге алып баратат деп эсептейм келет да. Азыр мына Садыр Нуркожоевич эмне үчүн элдер колдоп атат? Эгерде люстрация мыйзамын деп атат. Азыр люстрация мыйзамын кабыл алып бергиле деп талап коюп атат жаштар. Бир. Экинчиси одномандатный округтар болсун деп атат. Бул 2. Үчүнчүсү бул курултай системасын алып келгиле деп атат. Бул 3. Эгерде биз бийликти элдин колуна өткөрүп беребиз дей турган болсок, биз курултай системасын колдоп беришибиз керек. Эгерде бизге мындай билимдүү макалелер эмес, сексалуулар эмес, мындай билимдүү мыйзамды билген депутаттар келет дей турган болсок, анда биз бир мандаттуу округту колдоп беришибиз керек. Эгерде биз ошол эле бардыгынан тазаланалы, бардыгынан тиги таза кадрлар менен иштейли, ошол эле куйруктардын баарын кезели десек, биз люстрацияны колдоп беришибиз керек да. Мен азыркы позициям ушул форматта Садыр Нуркожоевичти колдоп атам да. Эгерде президенттик шайлоодон кийин ким президент болуп келет, аны бир Кудай өзү билет. Эгерде президент болуп келип калып, эгер ушул айткан сөздөрүнө турбай турган болсо, бул элдин ишенимин сындырат деп мен ачык эле айтам да. Азыр элдин бардыгы Садыр Нуркожоевичке ишенимин артып турат. Эгерде Садыр Нуркожоевич кадр саясатынан жаңылса жаңылып аткандыр. Бирок азыркы элдин үмүтү, элдин тилеги, элдин талабы ушул 3 нерсе болуп турат да. Эгерде ушул 3 нерсени ашырып бере турган болсо, биздин кийинки келаткан муундагы Кудай буйруса жол ачылып, баягыдай тааныш билиш эмес, же болбосо кандайдыр бир акчанын күчү эмес, өзүнүн билими менен, өзүнүн эмгеги менен бардык нерсеге жетип, мамлекетти оңдойт деген бир чоң үмүтүм бар да. Матчо, агай, айрыкча ушул 5-6 октябрда болуп өткөн окуяларда мындай активдүү жүргөндөр мындай кызматтарга коюлду.
ошол эле Тилек Токтогазиев, Сыймык Жапикеев, Максат Мамутканов. Эгер ошол 5-6 октябрь окуясы болбогондо Садыр Жапаров азыр кайра эле абакта жатат беле. Ошол себептен ошол адамдарга бир карыздар болуп калган үчүн аларды кызматка коюп аткан жокпу? Чындыгын айтыш керек, бул ач көздүк, анан тойбостук болуп калды Жээнбековдун. Эми 120 депутат 91 керек беле ошол кишигечи. Негизи президенттин укугу премьер-министрдикинен аз. Баарыныкынан жогору укук бул парламенттики бийлик болгондойчу. Өкмөттү эмне кылса өзү билет. Бирок парламентте тилинен иштегендер да болду, тили менен элечи. Анан мындай иш жүзүндө иштегендерди көрө алган жокмун. Мен деле 2 жолу депутат болгом, 2 жолу вице-спикер болдум эле, бирок экөөнү кошкондо 4 жыл 8 айда иштедик, 2 жолу революциялык ситуация. Бул кадрдык дайындоолор. Кадрдык дайындоо. Анан мындай болуп атат да бул жердечи. Бул Садыр Нуркожоевич кичине көз каранды болуп калды деп эсептеш керек. Айтыш керек, ачыгын айтканда, себеби бул достук мейманканасында биринчи сессияны чогултай албай атканда мен башынан аягына чейин жүрдүм ошол жердечи. Ошол жерде эле депутаттар менен да сүйлөшүп аттым. Бизге тынчтык керек, азыр могу жерге укуктук аянтты калып келиш керек. Премьер-министрди бекитип бергиле, башка кандидат жок экен. Бул киши мына жогорку соттон кагазын алыптыр депчи. Эми мен деле Садыр Нуркожоевичти жакшы билем. 2005-жыл чогуу депутат болуп келип иштегенбиз. Бизде депутат болчу, анан кийин комиссар болуп кеттик болчу. Анан бул жерден ошо бекитип атканда делечи бир топ депутаттар келбей, атайы срыв кылышып, себеби алардын өзүнүн кандидатурасы бар болчу премьер-министрликке. Мисалы Республика партиясы Бабановду жасап аткан, башкаларынын ою да бар. Атамекендики, Токтогазиевдики, эми Тилек Токтогазиевдики мен жакшы тааныбаган жигит экен, мен деле билбейт экенмин. Анан иш жүзүндө деле билбейт экенмин. Анан бир жанагы жаш чөчтөрө турган эмени жасаган экен. Андай ишти мен деле балам жасап жүргөн. Анан эми тил менен эмес, иш менен иштегенин көрөлүк азыр делечи. Анан мен айтарым мындай да, эмне үчүн Садыр Нуркожоевич кете албай атат азыр. Менин оюмча бул убактылуу. Толук кандуу президент болсунчу, андан кийин өзгөртөт. Мисалы жасап аткан иштери, кадамдары мен көбүн туура деп эсептеп атам. Бир топ кемчүлүктөр кетип атат, себеби ал кутула албай атат. Ошол кворум болбой, мына 2 жолу шайланган, 2 жолу четке чыгарып, ошол эле Мыктыбек Юсупович Абдулдаевди спикер кылганда, тиги төрага Дастан кеткенден кийин. Андан кийин аны жаратпай кесип туруп, дагы башка спикер болду. Анда да бекитпеди беле. Кворум жок, анан иш доверенность менен, ишеним кат менен болбойт деп ызылдашып атып, анан 3-чү жолу бекит. Демек ошо 82 депутатты чогултуш үчүн кыйын болду да. Ошон үчүн бул жерде сүйлөшүүлөр болду дагы, анан сен биздин кадрды бобуга коюп бер, бобу жерге коюп бер. Бирок мен арасына мисалы Руслан Казакбаевди мен ал таанышкан тажрыйбалуу дипломат деп эсептейм. Ал башкы генералдык консул болуп тургандан өйдө билем бул Стамбулда. Бизде 10-жылдары келип тышкы иштер министрин жетектеди, министрлигинчи. Азыр бул туура назначение болду. Берки кадрлар боюнча мен андай азырынча айта албайт экенмин. Аманбол мырза, Садыр Жапаров өзү бир маягинде бир 100 күн же 3 ай көрөлү, бул деген ушул боюнча калып калбайт иштегенин көрүп, жакпаса алмаштырабыз дегендей пикирин айтты да. Бул деген ошол азыр өлкөнү туруктураштырып алганча, ошол саясий күчтөр дагы бир башламандык уюштуруп, нааразычылыкка чыкпаш үчүн аларды бир алаксытып туруу, абалды туруктураштырып туруу деп баласак болобу? Эгерде ошол ишеним берип шайлаган адамы эгерде анын талабына жооп берген иштерди жүргүзүп кете алса, анда аны эл өзү эле алып кала берет да. Эгерде ал действительно өзүнүн ишин билбей эле баягы жулунуп барып алып отуруп алып иш кыла албай атса, муну алып койсо мен туура эле деп эсептейм да. Мен ушул багы ушул мыйзам башаламандыктарды мен могу генеральный прокуратурадан баштагым келет эле да. Мына азыр бизде генеральный прокуратурада ошол 5-октябрдан кийин, 6-октябрдан кийин багы жоопкерчиликке тартылбай калганы мени өкүндүрүп атат да. Ушул мурунку жанагы биздин генеральный прокурор Жамшитовдун азыр жоопкерчиликке тартылбай атканы мени өкүндүрүп атат да. Эмнеге биздин мыйзамдын башчысы болуп турган ушул генеральный прокурор, генеральный прокуратура 9-ундан кийин кайра келип туруп,
120 токтомду кабыл алып туруп кайра ишин тапшырып берип кетип калып аткандыгы мени абдан өкүндүрүп турат да. Ошол эле нерсени карай турган болсок, ошо 120 токтомду 9-унан кийин келип кабыл алып атат да, ал ошол эле тиги кызматтан тиги кызматка алып, кайра бул кызматтан бул кызматка коюп, баягы эле коррупциялык схеманы ошол жерде жасап кеткендиги мени өкүндүрүп атат. Азыр биз эгерде кадр саясаты, кадр маселеси же болбосо мыйзамдуу жол дей турган болсок, биз биринчи очередь ошол прокуратурадан башташыбыз керек да. Анткени деген бул прокуратура биздин баягы күч эң баягы баш уста турган баш мыйзам десек болот да. Эгерде прокуратурада ушундай нерселер болуп атса, анда калган жагын айтып кереги жок деп мен айткым келет эле да. Агай, бүгүн гана жаңылык чыкты, ушул каржы полициясы салык кызматы менен социалдык фонд экөө биргелешикте бир коррупциялык схема жасаптыр деп табышты. Бирок салык кызматы бул негизсиз деп айтып атат да. Бир мекеменен бир мекеме бири-бирине мындай каймайтышып атат азыркы күндөчү. Анан баягы Садыр Жапаров айтпадыбы, 100 күн убакыт бар өздөрүн көрсөтсүн депчи. Бул деген ушул өздөрүн көрсөткүч үчүн баягы кээ бир учурларда ашкере бир схемаларды таап, ашкере кылып көрсөтүп өзүнүн иштегенин жыйынтыгын элге таңуулаш үчүн, ошону бир элге жасаш үчүн ушундай жыйынтык жасадык деп. Ушундай кадамдарга барыш мүмкүн эмеспи? Мындайда азыр инибиз айтып атпайбы, мыйзамдын башчысы эси башкы прокуратура жок, мыйзамдын эси жогорку кеңеш, мыйзам чыгара турган бийлик. Тиги мыйзамдын аткарылышын дагы контроль кыла турган жогорку кеңеш. Бул башкы прокуратуранын дагы бир топ укуктарын Атамбаевдин убагында алып коюшкан. Мисалы тергөөнү алып бара албайт, тергөөнү Ички иштер министрлиги, УКМК алып барат, ошол каржы полициясы алып барат. Бирок бизде закондо карама-каршылык пайда болуп калган, аскердик прокуратура тергөө ишин жүргүзө алат. Ал бирок ген прокуратуранын системасында, ал башка аскер прокуратура орун басары болуп жатат. Эми сиз айткан маселе боюнчачы, бул жерде Кумтөрдө чоң проблемалар бар. Аны өзүңөр билесиңер, эң баш жагында мен көп күрөштүм эле. 45 жолу соттошкон мен тажрыйбам көп бул маселе. Китеп да чыгаргам. Андан бул Садыр Нуркожоевич да депутат болгондо алып барган бул Кумтөр боюнча иштердичи. Анан Кумтөр боюнча көп бул эл аралык скандалга айланчу маселелер бар. Эми каржы полициясы эгер аныктабаса, анда бул жерден каржы полициясын да жоопко тартыш керек. Мен мисалы макулмун, изамын, эгер биздин бюджетке толтура турган статьяны таап, же ошол жеп жутуп аткандарын аныктаса. Эми салык инспекциясы дагы бюджетти толтура турган бирден бир мекеме, бажы тармагы экөө теңчи, эң негизги. Каржы полициясы ошолордун баягы закондуулугу туура кылып атат, эмесе алардын үстүнөн иш козгоп карай турган экономикалык жагычы. Анан эгер алардын далили жок эле, анан ушул убакыттан үчүн популизмге же саясатка айландыра турган болсо, мыйзам бузганда булардан болуп калат. Анда биз мен мисалы ойлор эле, мен басып алгандан талкалап тоногондуга каршымын. Мына жакында эле ушу октябрдын башында Таласта эмне болду? Алтын келин алып өрттөп ичти. Мурундагы басып алып тиги иштеп аткандар саба уруп вагондорун өрттөп жиберишкен. Эми андан только мамлекет жапа чекти. Мына ак үй биздин борборубузда турган ак үй иштебей турат. Эсиңиздерде ушу баягы күнү эле ушул толкундар болуп атканда ушу Кумтөрдүн бул жерде офисинде басып алалы деп келишкен балдарчы. Эми бул жерде мамлекеттик имарат, ойлоп көрсөңөр, астында учкун турат. Кандай краскалар бар, кагаздар бар, оюп чыкса эмне болот? Бул мамлекет элдин чөнтөгүнөн кара келет. Эгер Кумтөр туура эмес кылып атса, муну сөзсүз түрдө аныкташ керек дагы. Буларды сөзсүз жапка тартыш керек. Ошол эле каржы инспекциясы болобу, же соцфонд болобу, соцфонддун мурундагы Кумтөр боюнча жасаган, мисалы Үшкен Пирово деген айымдын туура эмес кылган иштери бар болчу. Мен аны тиген башкы прокуратурада өткөрүп бергем, тилекке каршылар жаап жашырып метип койгон. Бул маселе эгер туура болсочу, сөзсүз түрдө жиге эле камаганда эмес, аларды куштуруп бюджетке толтуруш керек. Бизге негизи бюджеттен элдики нурдадыңбы? Алып келип толтур. Үстүнө штраф санкция проценттерин кошуп толтуруш керек. Анан камап коюп биз аны баккандан эч пайда жок да. Biz ошон үчүн наоборот баарына сабак болсун. Андан кийин төктүрүп туруп андан кийин камаш керек. Мен даже колу бутун кескенге чейин барсы туура эле болот болсо эсептейм да, мындай иштердечи. Аманбол мырза, Садыр Жапаровдун көп жылдардан бери жакын дос эсептелген Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук кызматына башчы болду. Эми баягы
досунун кызматка коюлушу бизде билесиз, бул жакшылыкка алып келбеген окуя болгондугу үчүн бул дароо бир терс катары кабыл алынды. Буну дос секретарь деп Текебаев атады. Негизинен ушул өзүнүн досунун, партиялаштарынын, командасынын дагы ушул кызматтарга дайындалышын сиз кандай баалайсыз? Эми бул жерде мен туура деп баамдайм да, анткени деген кандай болгон күндө дагы сен өзүңдүн баягы бул ГКНБ болуп аткандан кийин түздөн-түз ошол Садыр Нуркожоевичтин өмүрүнө баягы тобокелчилик кандайдыр бир жагдайсыздардын баардыгын алдын ала турган орган ал жерге өзүнүн адамын алып барбаса бул чоң ката кетирмек да. Анан ошол жерге бул өзүнүн дозун алып баргандыгы дагы мен туура деп эле баамдайм да. Эми достордун арасында ар кандай болушу мүмкүн, бирок мен Ташиев мырзаны ошо баягы Садыр Нуркожоевич камалгандан бери атасы каза болгондо ошонун жанында топурак салганга чейин алып келип берип жүргөндөрүн баарын көрүп күбө болуп жүргөнбүз да. Анан эгерде ошондой достор болсо, андай досторду туура кызматка эле баамдап койду, бирок досу азыр мына Кудайга шүгүр результаттарды берип жатат десем болот да. Мына Райым миллионду алып келип аны шоу дешип атат, тии деп атат, кандай болгондо дагы аны 2 миллиард сомго мамлекетке салымын салдыртып атат. Мына азыр кирим төбөл болгон Камчы Көлбаевди алып келип камап атат. Багы иштерди алып барып атат. Мына коррупциялык схемалардын көбүн ачып атат. Мамлекетке кандайдыр бир пайдасын алып келип эле жаткан кадр катары баамдайм да. Учурунда теге Жээнбеков менен Атамбаевдин достугунда эле кол чабып баалашкан, же булардын достугу Беке менен алардын достугу негизи саясатта достук болушу керекпи? Эң биринчи мамлекеттүүлүктү сактап калыш керек. Мамлекеттик кызыкчылык биринчи орунда туруш керек. Үйүбүздө доспу, куда сөкпү, тууган урукпу деп билиш керек да. Анан бул бир чети туура тиги ишеним. Анан Садыр Нуркожоевичту ушул жерге тактык алып келгенге дагы жанында көп үлүшү бар. Камчы инибизденчи. Мен Камчы менен деле чогуу иштеп калам. 2005-жылы депутат болуп келген бизгечи. Эсимде да, Камчы Кыдыршаевичтин. Анан бул жерде ГКНБнын ролу чоң. Бизде президенттик бийлик жок болгону менен президент мамлекет башчысы элдин атынан айта турган түркө президенттин укугу бар. Анан жогорку кеңештин депутаттары эмес, жогорку кеңеш биригип туруп элдин атынан айтат, өкмөт айта албайт. Анан Камчы Кыдыршаевичка баягы бир чети бул өтө маанилүү кызматты берди. Экинчиден бул чоң союл президенттикичи. Башкы прокуратура менен ГКНБ. Бул азыр конституциялык реформа кире турган болсо, муну дагы караш керек. Башкы прокуратураны президент жумуштан четтетет, бирок жогорку кеңешсиз беките албайт аны. Жогорку кеңеш да башкы прокурорду жумуштан четтете алат. А ГКНБ болсо, ММКчы биздин тиги бул өкмөттүн составына кирип калган. Өкмөт боюнча конституциялык мыйзам бар, конституцияда жазылып турат. А бирок ГКНБ менен коргоо комитетинин башчысын президент түздөн-түз премьер-министр менен кеңешпей туруп койгонго, алганга, орун басарларынан өйдө шайлаганга акысы бар. Мунун мыйзамдуулук жагын караш керек да. Мен ал Камчы Кыдыршаевичтин тиги жерге барып иштеген, бул өзү да генерал Камчы инибиз. Мурун МЧСте жетектеп болуп калды. Депутаттык иштерди аткарган. Анча-мынча запкыны да көрдү Атамбаевдин убагындачы. Башынан өткөрдү дегендейчи. Анан кемчилиги жок, эч ким жок. Сенде да бар, менде да бар, баарыбызда бар. Бирок мамлекет башчысы болуп турганда, мамлекеттик чоң кызматтарда тургандар кемчилик кетиргенге же мындай эмеге акысы жок. Моралдык жактан дагы эч кандай акысы жок. Ошон үчүн мамлекеттүүлүк, мамлекеттин келечеги биринчи орунда болуш керек. Ал даже мына Түркиянын тарыхын алсаңыз, Түркиянын бутуна Түркия кылган мусулман мамлекеттеринин алдыңкы орундарда бири бараткан Түркияда. Түркия деген даже үйлөнүп балалуу болгон эмес экен. Мен мамлекетти карайын, болбосо балдарымды карап, ошолордун кызыкчылыгын биринчи ойго коюп калыш мүмкүн деген саясат жүргүзгөн экен. Мен андай чакырыкка деле алыс эмесмин, ар бирибизге үй бүлө керек. Ошол эле маалда биздин мамлекетибиз азыр бычактын кырында турганда, ар бирибиз өзүбүздүн үлүшүбүздү кошушубуз керек. Керек болсо Садыр Нуркожоевич дагы элди бөлбөй, башка партия, тигидей партия татыктуусун профессионалдарын алып келип коюш керек, кадрчы.
Антпесе биз итке минген бойдон калабыз. Эмки жылдан баштап, андан келерки жылдан баштап карызыбызды төлөй турган маал келди. Бюджетибиз нөлгө барабар болуп турат. Анан бизде коңшу мамлекеттердин чынын айтканда бирөө дагы Садыр Нуркожоевичти куттуктап кое элек азырчы. Бул дагы эмне дегенди билдирет? Кыргызстандын аброю деңгээли төмөндүп кеткендиги билдирет. Кечээ самолет менен мен келатсам, Туркиядан кеп чыгып келаткан ошол жерден бизден Кувейттен да келатат, тиги Южный Кореядан, Америкадан бул ковидтен келе албай жапа чегип калган жана Туркияда пол жууп жүргөндөр да келатат, көздөрүнөн жаш алыпчы. Биздин мамлекет качан оңолот агай деген суроону коюп атат да. Ар бирибиз үлүшүбүздү кошушубуз керек. Жалгыз президенттин же өкмөттүн же ошо жетекчилердин колунан келбейт. Эми кадр саясаты болгондо мен дагы бир нерсени айткым келет. Жакшы законду кабыл алыш керек. Жогорку кеңеш өзүнөн башташ керек. Мен деле ошо жогорку кеңеш келгенде шорты кийген балдар кыздар соткасы менен момтуп жүргөндөр бар болчу. Ал эмне үчүн ошо кадр резервинен албай, лишь бы свой человек болсун да. Не профессионализм, а туган урук, жердеши, преданность. По преданности, а не профессионализм. Андай болбош керек да. Жумушту алдыга жылдырам десе. Аппарат алып бара берет. Президенттер канчасы болду бизде? Өкмөт башчысынан 31 болуп кетти. Төрагадан канчасы болду? Аппарат калат. Ошолорду тактыктуусун алып келишибиз керек да кызматкерлердичи. Бекти бек кыла тургандагы жанындагылар. Бирок мен баарын эле жан жөкөрлөрү жанындагылар начар дегенден алысмын. Себеби жанындагылары ар бир жетекчи өзү таап атат. Агай, ушул жерден мына кадр кызматы, кадрдык саясат бийликти бир колго топтоодогу бир маселе. Анан парламенттик шайлоо бүгүн Кыргызстан шартында парламенттик шайлоодон өзүңдүн партияңды алып кирсең, бийликти толук аласың. Биз Кыргызстан ошого каршы чыкканбыз да. Сооронбай Жээнбеков эки партия аркылуу өзүнүн парламент алган атат, калган кадрларга өзүнүкүн койгон дегенчи. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров өзүнүн досун коюп атпайбы? Эртең бүрсө өзү президент болсо, анан Садыр Жапаровдун эгер бир жан тарткан партия өтүп кетсе, анда кайра эле ошол бийликтин баардык бутактарын, кадрдын парламентти, бийликти бир колго берип атпайбызбы? Бул же болбосо туура иштетсе бир колго топтола берсин, туура эмес иштетсе бул деген узурпация болду деп айтабызбы? Азыр эмнегедир ушу Садыр Нуркожоевич жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атат. Себеби мен аны түшүнүп турам, бул киши премьер-министр азыр. Толук кандуу премьер-министр бекитилди. Азыр спикер жөнүндө сөз деле айтылбайт. Жогорку кеңеш мөөнөтү мына эртең бүтүп атат. Бир чети, бир закон боюнча, бир эле конституциянын 170-беренеси боюнча булар 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп турат. Мыйзам чыгаруу бийлиги жогорку кеңеш 120 депутат. А 71-беренесинде жазылып турат. Булар өзүнүн полномочиясы кийинки шайланып келген жогорку кеңештин 1-сессиясынан баштап токтотулат депчи. Анан булар өзүнүкүн өзү көбөйтүп алышты, узартыпчы. Мисалы мен мисалга 2005-жылы биз депутат болуп келгенде одномандатныйданчы. Ошондо мурункулар кетпей, Ишенбай Кадырбеков спикер боло калды. Мукашев мырза берки СНПга спикер боло калды. Даже Ишенбай Кадырбеков бир указ чыгарат, президенттин үйөөсү боло калыпчы бир күндөчү. Анан мындай тарыхта болгон, өзүн өзү узартканга мүмкүн эмес. Конституцияда 5 жыл деп турсачы. Анан бул жерден эми азыр айтып атасыздар, мына тиги Садыр Нуркожоевич кадр саясатын айткандачы. Мисалы жогорку кеңеш Атамбаев Жээнбековду досу кылып президентке койсо, бул бийликти узурпациялады деп айттык дагы. Садыр Жапаров досын койсо, Садыр Жапаровго жолуксам айтар элем, келечек партиясын кийинки шайлоого катыштырбай эле коюңуз депчи. Катыштырбаңыз, мурункулардай жана жаман эмени баспаңыз бутуңуз менен депчи. Андан көрө эл журт сизге момундай ишеним кылгандан кийин ушул иштерди аркалаңыз депчи. Бул бир чет. Экинчиден, бизде баары бир өзүнүкүнө тарта турган болуп калат, эгер көз каранды болуп калат. Ошол партиянын аркасынан келдим эле, ошолор мени жамандык болуп жүрдүрүп турсам дагы келип турушчу эле, чай берип турчу эле депчи. Ошон үчүн азыр Келечек партиясынан көп кишилер турду кызматтаргачы. Бирок ошол менен токтолуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул бизде 260 партия бар Кыргызстандачы. Анын ичинен папкасы бар, аты бар, өзүнүн заты жоктору да бар. Бирок тажрыйбалуу, тарыхый партиялар да болуп калган. Эми мурункуларды эле жамандай бербей, ошол Лакаевди, Атамбаевди, Бакиевди, Отунбаевди, Жээнбековдардычы, андан элдин курсагы тойбойт. Андан көрө эл айтсын. Тигилерге караганда бул киши жакшы иштейт турбайбы депчи. Эми азыркы жасап аткан кадамдар бир тобу жакшы. Бирок жанагы мисалы экономикалык амнистия жөнүндө жарыялады. Жогорку кеңеш эми чыкпайт.
Механизми кайда мунун? Закондуулугу кайда мунучу? Указ менен законду атмен кыла албайт. Указ подзаконный акт болуп эсептелет. Указга тиешелүү, мисалы жогорку кеңештин токтомун дагы президент атмен кыла албайт. И президенттин указын жогорку кеңеш токтому менен атмен кыла албайт. Эгер мыйзам карама каршы келип, бизде конституциялык сот бар, жөнөкөй сот бар. Анан бул өкмөттүн токтомунда атмен кыла албайт эч кимисичи. Бүт Кыргыз Республикасы территориясында аткарылууга тийиш деп турат закондочу. Ошол эле маалда законго каршы указ кабыл алынбайт. Ал иштебеши керек. Анан ошон үчүн бул жерде баарыбыз мыйзамдын аянтына келбесек, аябай жаман ит кеп жүзү кийип калабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү темабыз биздин жумушунан урушу көп кадрлар деген темада эфир алып бардык. Берүүгө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков катышты. Мындан тышкары жарандык активист Аманбол Бабакулов катышты. Урматтуу коноктор, атайын убакыт бөлүп келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.